Оштогу Изюм конок үйү жайгашкан жер 2000-жылы мыйзамсыз менчиктештирилген деген жүйө менен 2015-жылы муниципалдык менчик башкармалыгынын балансына өткөрүлгөн. Муниципалдык жерге курулган мейманкана экотехникалык талаптарга жооп берет деп мурунку экотех инспекциянын кызматкерлери кабыл алган. Бул боюнча аталган мекеменин кызматкерлери жана ал жерге курулуш жүргүзгөн Нурлан Төлөков аттуу жаранга кылмыш иши козголду. Ошол легкий конструкция экендигине карабастан капиталдык курулуш кабыл алып койгон кызматкерлерге карата кылмыш жаза кодексинин кыргызкасынын 337 кызмат алган кыйнаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш козголуп, бүгүнкү күндө Ош шаарынын прокуратурасы тарабынан тергөө иштери жүрүп жатат. Верховный суд мыйзамсыз деп тапкандан кийин сот тарабынан, жогорку сот тарабынан тапкандан кийин бул сөзсүз сүрдүрүш керек. Себеби курулуш мыйзамсыз деп эсеп табылган. Ош аймактык архитектура башкармалыгы Изюм конок үйүнүн кызыл китеби болгондугу үчүн имараттын 2-кабатына жеңил конструкциядагы курулуш салууга 2013-жылы уруксат берилгенин айтууда. Бирок 2015-жылы жер мэриянын балансына өткөндөн кийин ал жердеги курулушка жасалган документта күчүн жоготушу керек эле. Жеке менчик жер тилкеси боюнча укуктук иш кагаздарынын негизинде кайрылган. Биз ошо укуктук иш кагаздарында өзүнүн аймагына архитектуралык иш кагаздарын даярдап бергенбиз. Мамлекеттик акт китепчеси бар. Биз өзүнүн ошо мамлекеттик акт китепчесинде көргөзүлгөн аянтка уруксат иш кагаздары берилген. Ал эми андан кийинки курулушту кабыл алуу, курулуштун жүрүшү боюнча ал учурда ошо мамлекеттик экотех инспекция деген орган болгон. Толук кандуу алар көзөмөлгө алып, курулуштун бүткөнүнө чейин контролдоп туруш керек. Мамлекеттин жерине салынган менчик конок үйүн жарайт деп кабыл алууга мурдагы экотех инспекциянын башчысы Кадыралиев, инспектор Атабаев жана Ош шаар суу канал ишканасынын бир топ кызматкерлери аралашкан. Жеңил конструкция үчүн уруксат алып, бирок 3 кабаттуу үй салынгандыгын Ош шаардык архитектуралык курулушту көзөмөлдөө башкармалыгы эреже бузуу деп эсептейт. Архитектурадан көрдүк, 2-кабатына деп уруксат берип атат. 3 кабат экенин билебиз. Бул жерде норма бузулдубу, бузулбадыбы? Ошол эле суроо. Эми проекттин отклонение болсо бузулду. Проекттин отклонение болсо бузулду. Ошолдо болот. Ош шаарынын мэриясына караштуу жерлердин ар бир сантиметрин муниципалдык менчик башкармалыгы көзөмөлдөйт. Мындан 7 жыл мурда өз балансына өткөн жерди эмне себептен ала алышпай жатат. Бул жылдар аралыгында Төлөков ижара төлөдүбү, төлөсө канча деген суроолорду мекемеге алдын ала бергенбиз. Бирок жетекчинин орун басары Дастан Мурзалиев бир канча саат күттүргөнү аз келгенсип, интервью алганы барганыбызда даяр эмес экенин, маалыматты окуп чыгышы керектигин айтып, жооп берүүнү кийинкиге калтырды. Мыйзамсыз салынган үйдү Ош шаарынын вице-мэри Марс Исаев 2015-жылдан 2020-жылга чейин иштетип келген. Дал ушул 2015-жылы Изюм конок үйү мыйзамсыз салынган аныкталып отурат. Мен Нурлан Төлөковго ай сайын 50 000 сомдон ижара берип турганмын деген ишкер вице-мэр өзү иштетип турган Изюмдун орду мыйзамсыз экенин билбегенин айтат. Жок, аны кече күнү прокуратура кече күнү жарыялабады. А сот иштери бүгүнкү чейин жүрүп атат. Бүт элек. Мага ошондо айткан кожоюна. Албетте, ал мыйзамга баарыбыз бакчыйбыз да. УМСке өткөндөн кийин УМС менен договор түзүп төлөш керек. Ошо. Мыйзамсыз экенин билген эмессиз? Жок, билген эмесмин. Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгы 2021-жылы Ош шаардык сотуна Изюм конок үйү 865 000 сом ижара акы төлөп бериши керек деп доо койгон. Сот алардын доосун жартылай канааттандырып 245 000 сом төлөп берүүгө милдеттендирген болчу. Нургелди Каныбек уулу, Азам Бузриков, Бейтарап.